Бул жерде турганыма өтө кубанычтамын. Буга жеткениме сүйүнүп турам. Мен айга барууну тандап алдым. Язаки Маязава жапониялык миллиардер. Ал байлыгын музыка, соода жана мода аркылуу топтогон. Жакында ал дүйнөдөгү эң кымбат көркөм искусствону чогулткандардын катарына кирген. 2023 ал космоско учкан алгачкы турист болуп калышы ыктымал. Язаки бул сапарга өзү менен кошо 6 же 8 артистти ала кетем деген үмүтүн дагы айтты. Алар айга конбойт. Бирок 1968 НАСАнын Apollo 8 миссиясы сыяктуу айда айланып артка кайтышат. Космостук саякатка туристтер SpaceX компаниясынын Big Falcon ракетасы менен айга жетмекчи. Жаңы космостук кеме толугу менен курулуп бүтө элек жана ал бүткөн күнү дагы бир нече ийгиликтүү сыноолор ишке ашырылышы керек. Бул кооптуу. Паркта сейилдеп жүргөндөй оңой болбойт. Бир топ машыгууну талап кылат. Язаки космос саякатына биринчилерден болуу үчүн саны ачык айтылбаган акча төлөдү. Бирок SpaceX компаниясынын ээси таанымал Илон Маск долбоордун баасын 5 миллиард доллардын тегереги болот деп билдирди. Ошол эле убакта дагы бир миллиардер Amazon компаниясын түптөгөн Джефф Безос дагы космоско турист катары барууну көздөп келет. Андан тышкары Virgin Galactic долбоорун жетектеген миллиардер Ричард Брансон дагы бар. Коммерциялык космостук жарыш кызып жатканда Илон Маск космоско биринчи болуп туристтерди жеткирем деп ишенип турат. Анын буга чейинки акылга сыйбаган кыялдары орундалып келгени талашсыз. Балким бул жолу дагы Маск мырза максатына жетет.